Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Өткөнкү сабакта биз эмени өткөнбүз? Ошол амалдын кабыл болушунун шарттарынын эки шартын биринчи шарты ошо Аллахка болгон ыкластуулук болуш керек. Экинчи шарты болсо бул ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүү болуш керек. То есть пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы амалды бир амалды кылган болуш керек, ошол амалды кандай дагы кылган болсо биз ошондой кылышыбыз керек. Андан кийин дагы ошол ширк тууралуу баяндаганбыз. Жана ширктин анын эмесин, эгерде адам ширк кылган болсо эмнелерден куржалак калат, жана анын эмесин баягы хатар, баягы коркунучун ошол алга да далилдерди айтканбыз. Аллаху ла яғфиру ан юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша деп. Баягы эгерде кимде ким Аллахка шерик кошкон болсо, бир ибадатта ширк аралаштырган болсо, же болбосо жөн эле башка нерсеге сыйынган болсо, Аллахтан башка Аллах Таала андай адамды кечирбейт деп, жана дагы башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет деп далил айтканбыз Ниса сүрөсүнүн 37-аятында. Андан да жана дагы кимде ким ширк кылган болсо, бейиш ширк кылган адамга, же болбосо Аллахка шерик кошкон адамга бейиш арам болот деп айтканбыз. Буга далил Маида сүрөсүнүн 72-аятында айтканбыз. Иннаху ман юшрик биллахи факад харрамаллаху алейхил жанна. Кимде ким Аллах Таалага, чындыгында кимде ким Аллах Таалага шерик кошкон болсо, факад харрамаллаху алейхил жанна. То есть Аллах Таалага эмне кылды? Жаннатты, бейишти арам кылды. Биз ошентип 4 эреже китебибиздин киришүүсүн бүтүп, азыр болсо ошол 4 эреженин өздөрүнө келдик. Бул 4 эрежени ошол Шейх рахимахуллах ошол эмеден алган, Куран сүннөттөн алды дегенбиз. Жана бул 4 эрежени билүү ар бир мусулман жана ар бир мусулманга, жана ал кары болобу, жаш болобу, эркек болобу, аял болобу билүү милдет дегенбиз. Ошентип биринчи эрежеге киребиз. Ал-Каидатул аула, биринчи эреже. Баягы китептин өзүн окуйбуз. Китептин өзүн окуйбуз азыр. Ал-Каидатул аула, биринчи эреже бул ан ta'lam anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sen bilişin gerek deyт. Автор рахимахулла айтат, сен билишиң керек дейт. Чындыгында дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорундагы баягы мушриктер, Аллахка жана акыретке жана пайгамбарга иман келтирбеген мушриктер, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күрөшкөн ошол мушриктер дейт. Алар эмне кылган дейт? Муқирруна би анна Аллаха та'ала хувал халиқул мудаббир ва анна залика лам юдхилхум фил ислам. Алар эмне кылган дейт? Алар билишкен дейт, Аллах Таала жаратуучу жана ушул бардык аламдын башкаруучусу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү жана тирилтүүчү деп билишкен дейт. Алар ушул нерсени билишкен, то есть таухид рубубияны билишкен алар. Бирок ошол нерсеси дагы Аллах Тааланы жаратуучу жана дагы рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү деп билгени, ушинтип иман келтиргендери дагы аларды эмне дейт? Ва анна залика лам юдхилхум фил ислам. Ал бул нерселери исламга киргизген эмес. То есть алар мушрик бойдон калган. Ушундай иманы менен дагы мушрик бойдон калган. Эмне себептен? Анткени таухид улухияны кабылдашкан эмес. Таухид улухия деген бул Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу. Аллахтын өзүнө гана ибадат кылып, эч кандай шерик кошпоо. Башка нерсеге ибадат кылбоо жана ибадатта дагы шерик аралаштырбоо. Буга далил кылып автор рахимахуллах айтат, Каулуху та'ала, Аллах Тааланын айтканы, Кул май ярзукукум минас самаи вал ард. Аларга айтканың дейт, асман менен жерден ким рызкыларды берет дейт. Куранда айтып атат, Амма ямлику сам'a вал абсар. Көрүү менен угуунун ээси ким? Ва май юхриджул хайя минал маййит ва юхриджул маййита минал хай. Тирүүдөн өлүктү ким жаратат? Жана өлүктөн тирүүнү ким жаратат? Ва май юдаббирул амр. Жана бардык иштердин башкаруучусу ким? Ким башкарат дейт? Алар айтат дейт, мушриктер айтат. Фасаякулун Аллах. Мушриктер эмне дейт экен? Аллах деп айтат экен.
Фақул афала таттақун. Эми ушинтип билгениңерден кийин Аллахтан коркпойсуңарбы дейт. Бул сүрө Юнус сүрөсүнүн 31-аятында. Эмне дейт? Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтып атат. Ошол мушриктерге айт дейт. Асман менен жерден ким ырыскы берет деп сура дейт. Айт дейт аларга. Жана көз менен көрүү менен көздү, жана көрүү менен угууну ээси ким, эгеси ким деп сурачы дейт, аларга айтчы дейт. Жана тирүүдөн өлүктү, өлүктөн тирүүнү жараткан ким? Жана бул ааламдын башкаруучусу ким? Ушул иштердин баарын, ааламдагы баардык иштерди башкаруучусу ким? Деп аларга айт дейт. Алар эмне дейт экен? Фасаякулуналлах. Дароо Аллах деп жооп беришет дейт. Алар беришкен, мынакей далил. Эми ушундай билгениңерден кийин жаратуучу Аллах экен, ырыскы берүүчү Аллах экен, көз менен көрүү менен угуунун башкаруучусу, эгеси Аллах экен, баардык ааламда баардык иштердин баары башкаруучусу Аллах экен. Эми ушундан кийин афала таттакун. Силер Аллахтан коркпойсуңарбы? Ушул жаратуучу, ырыскы берүүчү, көрүүнү, угууну башкаруучу, баардык ааламдын кыймыл аракеттин баарын башкаруучусу Аллахтан коркпойсуңарбы дейт. Биринчи эреже, матын бүттү, шархына кайтабыз. Биринчи эреже мындай түшүнүп алыш керек. Ушул ар бир эрежени жана качан китеп окуп атканда инсан ошол китептеги автордун максаты эмне болгон, ошону да түшүнүш керек. Ой жүгүртүш керек китеп окуп атканда дагы. Биринчи эреже көп адамдар ушул китептерди окуп атканда могу 3 эреже, 3 негиз жана 4 эреже деген китептерди окуп атканда жана кутубус усулу ситте 6 негиз деген китептерди окуп атканда баягы эмне негиз, биринчи негиз деген эмне жөнүндө болду, экинчи негиз эмне жөнүндө болду, ушуну билбейт да, түшүнбөйт. Общий эле мындай общий маалымат алат, бирок түшүнбөйт. Могу 4 эрежени окуп атканда дагы сурасаң биринчи эреже эмне жөнүндө болду десең түшүнбөйт. Экинчи эрежечи десең түшүнбөйт. Баардыгын аралаштырып түшүнүп алат да, түшүнүп алышат. Биринчи эрежени окула. Ал-Каидатул ула, биринчи эреже деген мындай. Ан та'риф аннал куффара аллазина каталахум расулуллахи саллаллаху алейхи ва салlam кану муқиррина би таухид рубубия. Сен билишиң керек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдагы доорундагы капырлар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорундагы жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам күрөшкөн капырлар дейт. Алар таухид рубубияны кабылдашкан. Таухид рубубияны билишкен жана кабылдашкан. Аллах рызкы берүүчү, Аллах жаратуучу, Аллах ааламды башкаруучу, Аллах ааламдагы баардык иштерди, кыймыл аракеттерди башкаруучу деп ыйман келтиришкен жана билишкен, кабылдашкан бул нерсени. Бирок ва ма далик иqraruhum bi tawhid lam yudkhilhum fil islam. Бирок ушундай ыйманы менен дагы алар исламга киришкен эмес. Мынакей биринчи эреже ушул. Эмне болгон экен? Биринчи эреже эмне экен? Алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорундагы мушриктер жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күрөшкөн мушриктер алар таухид рубубияны кабылдашкан экен. То есть Аллах рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, жашоо берүүчү жана өлтүрүүчү, кайда тирилтүүчү деп кабылдашкан, таухид рубубияны кабылдашкан. Бирок ушунусу менен дагы алар эмне болгон? Исламга кирген эмес. Исламга кирген эмес. Эмне себептен экен кийин азыр айтабыз. فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بتوحيد ربوبية فقط. توحيد деген бул توحيد ربوبية менен эле чектелбейт. Ушул аяттан, ушул кайдадан, ушул эрежеден алабыз. Эмне экен? توحيد ربوبية менен эле чектелбейт. توحيдтин 3 түрү бар. توحيد ربوبية, توحيد الألوهية, توحيد اسم والصفات. Жана кайсы инсан таухид рубубияга ыйман келтирип, то есть Аллах Таала жаратуучу, өлтүрүүчү, жашоо берүүчү жана ырыскы берүүчү, ааламдарды башкаруучу деп ыйман келтирип, бирок Аллахка сыйынбаса, таухид улухияны кабыл кылып, тастыктап, ыйман келтирип таухид улухияга, Аллах гана ибадатка татыктуу деп, башка ширктерден алыстап, башка ширктерди таштабаса, анда мусулман болбойт экен. Бул ыйманы жетишсиз болот экен. Кайсы ыйманы? Таухид рубубияга ыйман келтиргени. Бал лайса хунака ахадун ашрака фи рубубия илля шаду мин ал-халq. Ааламда, жашоодо, бул дүйнөдө
адамдардын көпчүлүгү таухид рубубияны кабылдашат. То есть Кудай бар, Кудай жаратуучу, Кудай ырыскы берүүчү деп кабылдашат. Аз гана адамдар баягы Аллах жок деп, жаратуучу жок деп баягы инкар кылышат, жокко чыгарышат. Көпчүлүк элдер баягы таухид рубубияны кабыл кылышат. Ал эми эмесин айттык, таухид рубубия деген бул эмне деген маанисин айттык. Ал Аллах Тааланы жаратуучу, ырыскы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү жана башкаруучу деп ыйман келтирүү. Кыскача айтканда бул таухид рубубия деген ифрадуллаху таала би афхалихи субханаху ва таала. Аллах Тааланы иштеринде, өз иштеринде жалгыз, эч кимге муктаж эмес деп ыйман келтирүү. Кыскача айтканда. Эми көп эмелер баягы мындайча айтканда жалпы эле эмелер, жалпы эле эл, баягы көпчүлүк эл баягы ырыскы берүүдө Аллах башка бирөөгө муктаж эмес, же болбосо өлтүрүүдө, тирилтүүдө башка эмеге муктаж эмес деп баягы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорундагы мушриктер ошентип ыйман келтиришкен. То есть баягы Аллах Таала өзү гана жаратуучу, өзү гана ырыскы берүүчү, өзү гана тирилтүүчү, өзү гана өлтүрүүчү деп ыйман келтиришкен. Буга далил Лукман сүрөсүнүн 25-аятында: "Вала ин саалтахум ман халакас самавати вал ард ла якулунналлах". Эгерде сен алардан сурасаң дейт, ошо мушриктерден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып. 7 кабат асманды, асмандарды жана жерди ким жаратты деп сурасаң, алар айтат дейт: "Ла якулунналлах". Аллах жараткан деп айтат дейт. Жана дагы башка далил: "Кул мар роббус самавати ва сабъ ва роббул аршил азим". Аларга айтчы дейт. 7 кабат асманды жана улуу арштын роббиси ким деп сурачы дейт. Айтчы ошолорду. Алар эмне деп жооп берген? Саякулуналлах. Да саякулуна лилла. То есть алардын ээси, роббиси ким дейт? Аллах деп жооп беришет дейт. Муъминин сүрөсү. Кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорундагы мушриктердин ыйманы кандай болгон, рубубиятты, таухид рубубияны кабылдашканбы? Ушул тууралуу билгиси келсе, анда Муъминин сүрөсүнүн акыркы аяттарын окусун. Жана ошондой эле Юнус сүрөсүндө дагы буга далил бар. Юнус сүрөсүнүн 31-аятында: "Кул май ярзукукум минас самаи вал ард. Амман ямлику as-сам'а вал абсар, ва ман юхриджул хайя минал маййит ва юхриджул маййита минал хайй, ва ман юдаббирул амр. Фасаякулуналлах". Айтканың аларга дейт. Асман менен жерден ким ырыскы берет? Ким ырыскы чыгарып берет асман менен жерден силерге? Жана көрүү менен угууну ким башкарат? Жана ошондой эле тирүүдөн өлүктөн тирүүнү ким жаратат? Жана ошондой эле ааламдарда баардык иштерди ким башкарат деп айтканың дейт. Алар эмне деп жооп берген? Фасаякулуналлах. Аллах деп жооп берет экен. Аллах деп жооп берет экен. Ушулар далил, ушул аяттар далил. Эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорундагы мушриктер таухид рубубияны кабылдашкан жана ыйман келтиришкен бул нерсеге. И ушул нерсеси, ушул ыйманы аларга эмне? Эмеге киргизген эмес, исламга киргизген эмес. Ушинтип таухид рубубияны тастыктап кабыл кылгандары исламга киргизген эмес. Алар мушрик бойдон калган. И таң калыштуу нерсе ушул доордо өздөрүн ислам аалымдары деп аташкан, жана дагы 5 мал намаз окушкан, Рамазан айында ороза кармашкан, хадж кылган, умра кылган, исламдын башка ибадаттарын кылган кээ бир инсандар, кээ бир тайпалар, ахлул калам, ушул инсандар ла илаха иллаллахты мааниси кандай десең, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорундагы мушриктер кандай айтса ошондой айтышат. Эң таң калыштуусу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам доорунда мушриктер ушинтип ушундай тастыкташкан эмени,
ла иляха иллаллахты, Аллахты ушундай деп рубубиятты кабылдашкан. Бирок алар ла иляха иллаллах деп айтышкан эмес. Ла иляха иллаллах деп айтышкан эмес. Абадан. Эмнеге? Анткени ла иляха иллаллах деп айткандан кийин алар билишкен, биз деген мусулман болуп 5 убакыт намаз окушубуз керек, орозо кармашыбыз керек деп алар ла иляха иллаллахтын маанисин азыркы ахлюл каламга, кээ бир мусулмандарга караганда алар жакшы түшүнгөн. Азыркы мусулмандар ла иляха иллаллах деп айтат, күнүнө сайрашат, зикир кылышат дагы, бирок эмне? Ширк кылышат. Ла иляха иллаллахты түшүндүрүп берчи десең, ал-Харик, ар-Разик, вал-Мухи, вал-Мудаббир, вал-Мумит деп айтышат. Ла иляха иллаллахтын мааниси кандай десең, Аллахтан башка жаратуучу жок, Аллахтан башка ырызкы берүүчү жок, Аллахтан башка өлтүрүүчү жок, Аллахтан башка тирилчү жок, Аллахтан башка башкаруучу жок деп ушинтип түшүндүрмө беришет. Бул тавхид, ла иляха иллаллахтын тавхиддин мааниси эмес бул. Мынтип айтуу. Бул ката. Даже туура деп эсептешсе дагы бул жетишсиз. Ла иляха иллаллах тавхид болгондон кийин сөзсүз ифрадуллаху таала бил ибада. Ибадатта Аллахты жалгыздоо болуш керек. Эгерде ла иляха иллаллах деп айтып туруп, ибадатта Аллахты жалгыздоо болбосо, бул мындай инсандар же болбосо бул тавхид эмес. Бул ахлил каламдын мындай айткандары, бул сөздөрү өздөрүнүн китептеринде толтура. Кээ бирөөсү ачык айтпаса дагы китептеринде толтура. Бул айткандары Аллах Таала элчилерди жиберген максатындагыдай эмес. Аллах Таала качан элчилерди жибергенде элчилерге айткан. Элчилер келип айткан: "Убуду раббакум аллади халакакум валладина мин кабликум лааллакум таттакун." Роббиңерге ибадат кылган, мынакей тавхид рубубия. Силерди жараткан тавхид рубубия. Мүмкүн силер Аллахтан коркосуңар, силерди жараткан жана силерге чейинкилерди жараткан, мүмкүн Аллахтан коркосуңар. Тавхид рубубия, тавхид улухия. Убудуллаху ва ла тушрику бихи шей'ан. Аллахка гана сыйынгыла жана Аллахка шерик кошпогула эч нерсени жана эч кимди. Ал эми эгерде кайсы бир инсан, кайсы бир адам тавхид рубубияны эле, тавхид рубубияга эле ыйман келтирсе, улухияга ыйман келтирбесе, ибадатта Аллахка шерик кошсо, бирок Аллах жаратуучу, Аллах рызкы берүүчү деп эметсе, бул ыйманы ага жардам бербейт. Мындай ыйман келтирген ага жардам бербейт. Эгерде кимде Аллаху Рабби, Аллаху Харик, Аллаху Разик, Аллаху Раззак, же болбосо Аллах Таала Мумит, Вал Мухи, Вал Мудаббир деп Аллах Таала өлтүрүүчү, тирилтүүчү, башкаруучу деп ыйман келтирип туруп, бирок ибадатта олияга сыйынса, же кабырга сыйынса, же бир бакка сыйынса, же бир ташка сыйынса, же пайгамбарга сыйынсын, же малаикал мукаррабин, же болбосо Аллахка жакын болгон периштелерге сыйынсын, Жабрилге сыйынсын, мындай ыйманы ага жардам бербейт эч убакта. Анткени мындай ыйман пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тоорундагы мушриктердин ыйманы. Валам юдхилхум фил ислам, валам юхриджхум минал куфр. Алардын мындай ыйманы капырлыктарынан чыгарган эмес, жана исламга киргизген эмес мындай ыйманы. Азыркы доордогу ушинтип ыйман келтирип аткан кээ бир өздөрү мусулманмын деген инсандар, булардын ыйманы Абу Лахаб, Абу Жахил, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы мушриктердин башчылары Абу Жахил жана Абу Лахабтын ыйманындай. Алар Абу Лахаб менен Абу Жахилдин ыйманы ушундай болгон. Пайгамбарга каршы күрөшкөн, динге каршы күрөшкөн Абу Лахаб жана Абу Жахилдин неси ыйманы ушундай болгон. Аларды бул ыйманы жардам бербеди. Алар түбөлүккө тозокко кирет. Жана азыркы учурда кээ бир өздөрүнүн билимдүү, маданияттуу эсептеген кээ бир инсандар тавхид рубубия менен чектелет. Аллах жаратуучу деп
ыйман келтирип, Аллах жаратуучу, сени жараткан, мени жараткан, башканын баардыгын жараткан, аламды жараткан Аллах, Роббибиз Аллах дейт. Бирок ибадат кылбайт. А ибадатты кимге арнайсың десең, ортомчу кылат же түзмө түз бирөөгө сыйынат. Мындай ыйман, мындай бул маданияттуулук эмес. Бул акыл эстен кеткендик. Акылдын кеткендиги инсандан бул нерсе. Таза акыл ээси Аллахка, Аллахтын рубубиятына ыйман келтирет жана Аллахка сыйынат. Жана Аллах Тааланын асма ва сыфатына да ыйман келтирет. Таза акыл ээси. Акыл инсан ушул деп эсептелет. Маданияттуу инсан ушул деп эсептелет. А жанагындай эмес. Галстук кийип алып, таухид рубубияга ыйман келтирип, улухияга ыйман келтирбей, Аллах асма ва сыфатты ар кандай тавил кылгандардан эмес. Бул чоң адашуучулук. Кээ бирөөнө таухид деген эмне десең, таухид деген бул Аллах Таала жаратуучу, рызкы берүүчү, жана жаратуучу Аллах Таала эч кимге муктаж эмес. Рызкы берүүдө эч кимге муктаж эмес деп айтышат дагы. Бирок биз айтабыз, бул ыйман кимдердики? Абу Лахаб жана Абу Жахил дагы ушинтип айткан. Абу Лахаб жана Абу Жахил дагы ушинтип айткан. Пайгамбарсынын доорундагы мушриктердин баардыгы ушинтип айткан. Кимде ким ла илаха иллаллах, кимде ким рубубиятты тастыктаган болсо, сөзсүз ибадат кылыш керек Аллахка гана. Шерик кошпош керек. Ошол ла илаха иллаллах деген сөзү ага жардам бериш үчүн. Ага жардам бериш үчүн. Ошондуктан биз таухидти окуп үйрөнүшүбүз керек. Таухид эмне экенин, таухидти качан биз толук окуп, качан ага амал кылмайынча биздин жүрөгүбүзгө таухид орнобойт. Биз таухидти күнүгө окуп үйрөнүшүбүз керек. Таухид тууралуу китептер окусак, сүйүнүшүбүз керек. Капа болбошубуз керек. Эгерде шейхтер же устаздар таухид тууралуу запистерди жаздырып атса, же болбосо таухид тууралуу китептерди окуп которуп берип атса, таухид тууралуу макалалар жазса, сүйүнүп окуш керек. Бул таухид мен билем. Таухид рубубия деген мындай, таухид улухия деген мындай мен билем. Жок, бул текебер болбош керек инсан. Тескерисинче сүйүнүш керек. Тескерисинче сүйүнүш керек. Ошондуктан алымдар, илим ээлери айтат, таухидти бардык жерде жайылтыш керек. Таухидти бардык жерде жайылтыш керек. Бүт жерде өтүш керек таухид дегенди. Үй бүлө менен күнүгө окуш керек. Күнүнө жок дегенде 1 саат таухидке көңүл буруш керек. Эгерде инсан илим алып атабы, акыйда илимин бүттү дейли. Макул. Фикхти окуп атабы, сөзсүз таухидти окуш керек. Фикх менен чогуу таухидте кетиш керек. Фикхти окуп таухидти таштап койбош керек. Хадис илимин окуп атабы, хадис илимин окуп таухидти таштап койбош керек. Акыйда илими таухидке курулат. Дин таухидке курулат. Ошондуктан биз динибиз алсыз, же болбосо динибиз кулап калбаш үчүн, динибиз бузулуп калбаш үчүн күнүгө таухидти окуш керек. Күнүгө таухид тууралуу лекция окуш керек. Биз таухид менен жүрөгүбүз тазаланат. Таухид менен жүрөгүбүз, жан дүйнөбүз тазаланат. Жамандыктардан арылабыз. Жер бетинде ар бир жамандык, ар бир бузуку иш таухидтин кетишинен пайда болот. Таухид кайсыл жерде, кайсыл өлкөдө, кайсы чөлкөмдө таухид жок болсо, ал жерде ширк жайылат. Кайсыл жерде таухид бар болсо, ал жерде береке болот, ширктер кетет. Ошондуктан таухид тууралуу запистер жазылса, таухид тууралуу сабактар болсо, сүйүнүп өтүш керек. Бүгүнкү эреже, биринчи эреже бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы күрөшкөн мушриктер, капыр инсандар, капырлар таухид рубубияны кабылдашкан экен, билишкен экен. Бүгүнкү эреже, биринчи эреже. Жана мунусу менен дагы алар исламга кирбеген экен. Мусулман болгон эмес да, мындайча айтканда. Биринчи эреже ушул.
Мындайча айтканда, "Ан та'рифал куффар аллазина qatalahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kanu muqirruna bi tawhid rububiyya." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорундағы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күрөшкөн мушриктер алар эмне кылган? Tawhid rububiyяны муқиррина, тастыкташкан, билишкен, кабылдашкан. ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. Бирок ушунсу менен дагы алар исламга кирген эмес. То есть tawhid rububiyяны кабылдашканы, билишкени аларга жардам берген эмес исламга кирүүсүнө. Исламга кириш үчүн tawhid улухия сөзсүз болуш керек. Анткени ар бир пайгамбар tawhid эмне менен келген? Эмне менен келген? Ифрадуллаху таала бил ибада. Аллах тааланы ибадатта жалгыздоо, Аллах Таалага ибадатка чакырууга келген бардык пайгамбар. Бардык пайгамбардын келген максаты ушундай болгон. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Мен жиндер менен инсандарды бир өзүмө ибадат кылыш үчүн гана жараттым дейт Аллах Таала. Ошондуктан биз тавхидти окуп үйрөнөлү, жана тавхидтин жайылышына бир себепкерлерден бололу. Жок дегенде үй бүлөбүзгө, балдарыбызга, аялдарыбызга, ата-энебизге, бир туугандарга, кошуна колоңдорго жана досторго, тең туштарга. Ошондуктан баарыбызды Аллах Таала тавхидти окугандардан кылсын, тавхидти окуп түшүнгөндөрдөн кылсын, жана тавхидке амал кылгандардан кылсын, тавхид менен жашагандардан кылсын, жана Аллах Таала бизди тавхидке дават кылуучулардан кылсын. Куран сүннөттө Аллах Таала бизди бекем кылсын. Аллах Таала чыгыш менен батышты кандай алыс кылган болсо, бизди ширктен да ошондой алыс кылсын. Ширктин кичинесинен чоңунан бардык түрүнөн Аллах Таала бизди алыс кылган болсун. Аллах Тааладан жардам сурайбыз. Тавхид илимин окууда жеңилдик берүүсүнө жана тавхидтен ката кетирбөбүзгө Аллах Таала жардам берсин. Аллах Таала асмандан да жерден келе турган кырсыктардан сактасын. Жана ошондой эле Аллах Таала акыйкат деп билгизип, ага амал кылуучулардан кылсын. Жана жалганды адашуу деп билгизип, жана андан алыс кылсын. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.